Кыргызстан бийик тоолуу, абасы суусу таза жана эли меймандос мамлекет. Өзгөчө табигый жана ыйык эс алуучу жайлары менен көпчүлүктү өзүнө тартып турат. Анан да тарыхый баалуулуктары, эстеликтеринин ушул күнгө чейин сакталып турганын айтсак болот. 3000 жылдык тарыхы бар Ош шаарына келген туристтер эң биринчи Сулайман тоону көргөнү келишет. Алардын бири Ирина Савельева. Очень давно мечтала приехать в Киргизию. Мен Кыргызстанга келүүнү мурдатан кыялданып келгенмин. Россиялыктар Кыргызстандын жаратылышын аябай кооз деп эсептешет. Мен бул жакка келүүнү чечтим. Кыргызстанды бүт кыдырып, биринчи түштүк калааны, андан кийин түндүк тарапка барам. Азыр Оштомун, бул жактагы досторума ыраазычылык билдирем. Мени шаар менен тааныштырып жүрүшөт. Бул жерде көрүп шаардын тазалыгына суктандым. Москвага барсам, баарын досторума айтып берем. Албетте, кайсы мамлекеттин жаратылышы кооз жана тарыхый мурастары көп болсо, чет элдиктердин да кызыгуусу артат. Акыркы учурларда дүйнөдө болуп жаткан окуялар бир катар өлкөлөрдүн туризм тармагын солкундатпай койгон жок. Бирок Кыргызстан тынч жана стабилдүү болгондуктан туристтердин агымы бул жылы жакшы. Мына бизге мисал үчүн Америкадан көп башында көп келип жүрүштү, Англиядан келди, Франциядан келди, Бельгиядан келди, Италиядан келди, мына Германиядан аябай көп келишти. Андан сырткары биз өзүбүз дагы аябай таң калдык, Перудан келди. Мына быйыл Литвадан келишти. Мамлекет жакшы поддержка кылбагандыктан керектүү реклама жетишсиз да. Бирок мына мисал үчүн мен постоянно Facebook'та карап турам. Facebook'та бүт ошол мамлекеттегилер кайсы жерде эс алган жакшы деп голосовать этишет да. Ошондо ошол голосовать эткен боюнча Кыргызстан биринчи местеге чыккан да. Чет элдик туристтерди негизинен Кыргызстандын ысык көлдөгү эс алуу пансионаттары, Арстанбаб жаңгак токою, Сулайман тоо комплекси, Тамшанткан улуттук суусундуктары, Шоро, Курут да кызыктырат. Жакында эле Бишкек шаарында кымыздан жасалган балмуздакта көпчүлүктүн көңүлүн өзүнө бурдура алды. Туристтик сезонго даярдыктар жакшы эле, Кудайга шүгүр. Өзүңүздөр билгендей, бул туризм тармагы Ош шаарынын өнүктүрүүнүн программасынын бир бөлүгү болуп эсептелет. Биз тараптан колдон келген аракеттерди кылабыз. Кудайга шүгүр, туризм тармагы өнүгүү жолунда кетип атат. Туристтер үчүн иш-чаралар иштелип чыккан, медиа пландар иштелип чыккан, буклеттер, бардыгы эле жетиштүү материалдар бар. Эскерте кетсек, жакында чет элдик Forbes журналы туристтерге Туркия менен Египеттин ордуна Кыргызстанга саякаттоо кеңешин билдирди. Басылмада Кыргызстан дүйнөдөгү эс алууга ыңгайлуу деген 10 мамлекеттин ичинен экинчи орунду ээлеген. Бекназар Абдыкасымов, Талгат Акылбек уулу, Ош Перим жаңылыктары.